Галатиялык катта 1-бөлүм 15-аятта мындай деп сөздөр жазылат. Бирок мени энемдин курсагында жатканда эле тандап алып, өзүңдүн ырайымы менен чакырып алган Кудай. Сени Кудай дагы деле тандап турат. Бул сөздөр апостол Павылдын Галаттыктарга болгон катында айтылган. Кудай Павылды жана бизди төрөлөй электеле тандаптыр. Биз кээде жашообуз ушунчалык татаал жана маанисиз деп ойлогон чыгарбыз. Кээде мен бул дүйнөгө келишим катачылык болгон, ата-энем мени каалашкан эмес деп атаарбыз. Бирок жогоруда окуган аяттарда түшүнө алгыс сөздөр окудук. Ааламда сени ойлоп, сени сүйүп, бул дүйнөгө алып келген бир бар экен. Анткени ата-энең сени ойлобосо дагы, Кудай сени тандаптыр. Мүмкүн сиз бирок мен орукчан болуп төрөлдүм. Менин кебетим келишпейт, мен сулуу эмесмин деп айткандарсыз. Анда бир адамдын сөздөрүн уксаңар. Анын аты Рэй МакКаллистер. Ал бир адамга мындай кат жибериптир. О Кудай, менин денем сокур болуп калышы мүмкүн. Бирок рухуң менен көрүүгө уруксат бер. Жана ким эң ачык айкындык менен сени башкаларга көрсөтө алат жана аларды сага, сүйүүңө, сенин алдыңа алып бара алат. Жана мен эмне кылып жатканымды ал башкаларга сокур руху менен, бирок көзү көрбөгөн дене менен көрүүсүнө жардам берсин. Жаратылыш энесине карабай, сиз дагы эле асмандагы атаңыздын тандалган адамсыз. Башкалар айтышы мүмкүн, мен каарыган адаммын, чындыгында мени эч нерсеге тандалган эмесмин деп айтышат. Кудай Мусаны колдонду. Анын 80 жылдык өмүрүн күтүлбөгөн кошумча 40 жылдык лидерлик башталышы эле. Анткени жашыңарга карабастан, силер Кудайдын дагы эле тандалган адамсыңар. Эгер сен Кудайдын тандалган адамы болсоң, анда анын сен үчүн планы бар. Сендей өзгөчө адам үчүн өзгөчө кызматы бар. Бул билдирүүнүн максаты Кудай биздин жаратуучубуз экенин жана биздин жашыбызга оорусуна, аттүгүл социалдык статусуна карабастан сизди жашооңуздун максаты бар экенин таануу. Азыр силер өзүңөргө чечим чыгарышыңар керек. Силерди ким тандаган? Жана силер кимсиңер?